Жеп чуусунан кийин парламент экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу демилгесин көпчүлүк добуш менен жактырган. Президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу Исхак Масалиевке таандык. Эл өкүлү демилгени 3 ирет көтөрүп, акыры жол жоболорун иштеп чыгуу милдеттемеси парламент комитеттерине жүктөлдү. Сунуш беретерем, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеновичтен кол тийбестик алышыбыз керек. Ал киши бир топ жолу айткан, мыйзам алдына баары тең деген. Керек болса мен да жооп берем деген. Ошондуктан мен ушул маселени көтөрүп атам, сунуштап атам. Ал кандай жол менен кылабыз аны? Биз укук коргоо органдарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ак болсо ак деп чыгыш керек, таза кара болсо кара деп жоопко тартылыш керек. Учурда мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн үстүнөн парламент комитеттери иштөөнү баштады. Тагыраак 12 беренеде каралган жобо жокко чыкмак болуп турат. Бул жобого ылайык экс-президентти суракка алуу мүмкүнчүлүгү мыйзамда жок болчу. Эгерде өзгөртүүнү жогорку кеңеш макул тапса, экс-президент кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ал эми кол тийбестигинен толук ажыратылбайт. Экс-президенттин кепилдиги. Конституцияда экс-президенттин да кол тийбестиги бар. Ал кызмат учурунда жасаган жана жасабаган иштери үчүн кылмыш же административдик жоопкерчиликке тартылбайт. Ошондой эле анын кармоого, камоого, тинтүүгө, суракка алууга мыйзам жол бербейт. Кол тийбестик андан сырткары анын жашаган, иштеген жерине, колдонгон автоунаасына, байланышына, ага тиешелүү архивге, башка мүлкүнө, документтерге, жүккө жана кат алышуусуна да тиешелүү. Экс-президенттин ар намысы кол тийгиз жана мыйзам менен корголот. Өз ыйгарым укуктарын токтоткон президенттерге Кыргызстандын экс-президенти деген наам ыйгарылат. Эгер ал кызматынан кетирилсе, мындай наам берилбейт. Кыргызстандын баш мыйзамында дал экс-президенттин кол тийбестигин алуу боюнча аракеттердин жол жобосу каралган эмес. Мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө жогорку кеңеш гана укуктуу. Башкы прокуратуранын макулдугу суралбайт. Болгону парламенттеги депутаттардын тең жарымынын колдогон добушу кажет. Ошондо президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кирип, кылмыш жоопкерчилигине экс-президент да тартылып калат. Ажыратуу анын кылмыш иштерине тиешеси бар же жок экендигин аныктаганга эң чоң мүмкүнчүлүк берет. Кол тийбестиктен ажыратуучу. Себеби кол тийбестик аны сурак берүүдөн оолактатып атпайбы? Сурак берип, аны тергөөчү барып алып, сураганга мүмкүнчүлүк жок да кол тийбестиги боюнчачы. Президентте кол тийбестик болуш керек. Бирок анын ичинде критерийлер бар да. Ошондо жанагы суракка тартуу же сурак берүү деген пункттарды алыш керек да. Конституцияда буга чейин экс статусун алган эки президенттин кепилдигин өзгөрткөнгө мүмкүн эмес. Тактап айтканда Роза Отунбаева жана Алмазбек Атамбаев. Ошол себептүү азыр өзгөртүлчү мыйзам алдыдагы өлкө башчыларга гана таандык боло алат. Анткени Конституция кабыл алынган маалда мыйзам кайтары күчүнө ээ эмес деп корголгон. Бирок парламент жол жобосун тапса болот деп айтылды. Мыйзамда жазылат да, буга чейинки каралган нерселер, алар мурунку мыйзамдар менен алынган экс деген статус. Азыр жогорку кеңеш карап ала турган болсо, анда будан кийинки мыйзам чыгарылган күндөн баштап мыйзамда сөзсүз көрсөтүлөт. Мынанчанчы күндөн баштап, мынанчанчы датадан же болбосо мыйзамдын күчүнө кирет деп. Ошол күндөн баштап алардан кийинки гана тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Мыйзамдарга өзгөртүүнү, толуктоону же болбосо жаңы мыйзам кабыл алууну жогорку кеңештин полномочиясы. Укук коргоочулар буга чейинки экс статусун алган президенттерге мыйзам канткендик күчкө ээ боло алат дегенге так жооп айта алышпайт. Ошол эле учурда мыйзам чыгаруучу орган эсептелген жогорку кеңеш ишке ашыра аларына көздөрү да жетпей турушат. Эске салсак, экс-президентти кол тийбестигинен ажыратуу демилгеси жеп чуусунан кийин көтөрүлгөн. Буга мурунку өлкө башчы Алмазбек Атамбаевди суракка чакыруу маселе туудурганынан улам келип чыккан эле. Назгуль Ахонова, Бекзат Турдумаматов, Нур Ньюс.